Бешинчи маселени карайбыз. Бешинчи маселе боюнча келгендер, келип отурсаңыздар. Бешинчи маселе боюнча. Кооперативтер жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окуга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы, бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет караган баяндамачы Сыдыков Орозбек Кадырбекович. Чакырылгандар: Коңкубаева Үмүткан Нургазиевна, башкы прокурордун орун басары; Ашыр Ходжаев Эркебек Жумабекович, ички иштер министринин орун басары; Жакыпов Манас Жакыпович, Улуттук банктын төрагасынын орун басары. Сөз баяндамачыга берилет. Орозбек Кадырбек, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсызбы, урматтуу Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу депутаттар, алдыңыздарга сунушталып жаткан мыйзам долбоору бул Кыргыз Республикасынын кооперативдер жөнүндө мыйзамына толуктоо киргизүү боюнча өзгөртүү. Бул өзгөртүү турак жай кооперативдердин айланасында. Жалпы коомчулукка маалым болгондой, 2017 жылдардан баштап турак жай кооперативдери массалык түрдө каттоого алышып, анан алар жарандарга үй алып беребиз деген жүйөлөр менен уюштурушуп, алар аябай бир топ убакыттарда эле сандары көбөйүү менен жыйынтыгында нараазычылыктарды алып келип, бүгүнкү күндө 22 кооперативге кылмыш иштер козголуп, 1,5 миллиардка чукул акча жана чыгаша келтирилди деп, ошол маселени чечүү үчүн биз Юстиция министрлиги кооперативдердин өкүлдөрү менен, алардын жабыркагандары менен жана жарандык коом активисттери менен биргеликте өткөн жылы жумушчу топ түзүп, мыйзам долбоорун жазуу башталган. Мыйзам долбоорун жазууда алардын сунуштарын, мамлекеттик органдардын сунуштарын жана жабыркаган жарандардын сунуштарын эске алуу менен ушул мыйзам долбоору жазылып чыкты. Бул мыйзам долбоору кооперативдер жөнүндө мыйзамына киргизилип атат. Бул жерде биринчи беренеде турак жайды кооперативин түзүүдө бул турак жайга гана байланышкан, аларды мындай куруу жана аларды сатып алууга негизделет. Ал эми практика көрсөткөндө буга чейин жанагы атайын каражат техникаларын жана автоунааларды да кошуп, жанагындай көп тармактууга айланып барышкан. Андан кийин экинчи беренеге киргизип атабыз, бул кезектүүлүк системасы. Жана кооперативдер өздөрүн реклама кылып, кезек системасы эмес, мөөнөт коюу менен жүрүп, анын жыйынтыгында көпчүлүк жарандардын нараазычылыктары келип, байкы убадаланган мөөнөттө аткарылбагандыктан болгондуктан. 5-чи беренеде кооперативдин түзүү максатында кооперативге түшкөн каражаттар ошо кооперативдин максатына эле колдонулат. Андан башка чыгымдарга тыюу салынат деп атабыз. Бул жүйөнү дагы беренени кошконубуз, жана кооперативдер кээ бир коммерциялык банктардан ашып түшүп, стадион толуу элдерди өткөзүп, жана жарнамалар менен жүрүп, бир административдик баякы максатсыз чыгымдар менен көпкө келген. 8-чи беренеге сунуш өзгөртүү киргизип атабыз. Бул жерде кооперативге төлөнүүчү пайлык фонддор жана кошумча каражаттар, бул анын фондуна гана акча каражат, ошол жанагы банктык эсептик шоттор гана түшүү деп атабыз. Буга чейин жанагы Россиядан которуп коюп, же бирөөнүн колуна берип коюп, кийин акчалардын эсеби чыкпагандыгы бул анализде, талдоонун негизинде аныкталды. 9-чу беренеге киргизип атабыз. Бул кооперативдер өздөрүнүн мүчөлөрүнүн муктаждыктары үчүн гана түзөт. Анан кайсыл жерде болбосун бардыгынын толук камсыз катышуусун камсыз кылуу үчүн жана жыйындары онлайн, офлайн түрүндө өтөт, жана алардын кезектеги маселелери, кезектүүлүктөрү, аткарып аткан иштери милдеттүү түрдө турак жай кооперативдердин веб сайты болуш керек. Жана ошол жерде алардын программасы, типтүү договор, уюштуруу документтери менен жалпы кызыктар, жарандар жана мүчөлүккө ынтызар жарандардагы тааныш алууга шартты түзүү. 12-чи беренеде мүчөлүк китепче деген түшүнүк бар, азыркы мыйзамда деле. Буга чейин көпчүлүк талдоодо мүчөлүк китепчеде алган эмес, мүчөлүк китепчеде анын аты жөнү, төлөнгөн пайлык фонддору, кошумча пайлык каражаттары кошулуш керек болчу, бирок бүгүнкү күндө анализ талдоодо анын көпчүлүгүндө жок болуп чыккан. Ошондуктан биз электрондук жана кагаз жүзүндө берүүнү камсыз кылтабыз. Ошол мүчөлүккө кирген учурдан тартып, кайсыл жерде болбосун аны алууга шарт түзүү. Турак жай кооперативине буга чейин акча каражатын кайтарам деген жарандар ала албай келген. Анткени 12 айдын ичинде жана финансылык ай бүткөндө 3 айдын ичинде кайтарылат деп жалпы жонунан 15 айга чейин болгон. Соттошкон учурда дагы бул 1,5 жылдай убакытты күтүшкө туура келген. Биз ошондуктан турак жай кооперативдерин чыккан учурдан баштап чыгам деген арыз бергенден баштап 6 айдан кийин, финансылык жыл бүткөндөн кийин 1 айдын ичинде кайтарууну кылып атабыз.
17 беренеге башкармалыктары, кеңештин мүчөлөрү жана аткаруу органдарындагылар кооперативдин уставынан сырт, мыйзамынан сырт жана каражаттарды сарптоо, коротуу жана башка функцияларды аткаргандыгы үчүн баягы укук бузуулар боюнча жоопкерчилик тартуу. 18 беренеге бир гана кооператив, бир гана мүчөлүк үчүн өкүлчүлүк кыла алат жыйындарда деп атабыз. Анткени мында дагы баягы бир топ ууч жарандар топтолуп эле жалпы жыйын мүчөлөрдүн атынан чечим чыгарып койбосун деп бирөөгө гана бере алат. Жана ошол протокол чечимдер веб-сайтка жайгаштыруу менен ал кабыл алынгандан кийин 5 күнүн ичинде катышкан жана катышпаган тараптарга аны жеткизип берүүнү камсыз кылуу менен. Анан добуш берүүдө дагы бюллетень деген системасы колдонуп келет. Бюллетенди дагы кагаз жана электрондук түрдө камсыз кылуу ошол кооперативтердин өздөрүнүн веб-сайтындагы өздүк кабинет аркылуу кирип, ошо бюллетень аркылуу добуш берүүгө жана ошол жарандардын түздөнсүз катышуусун камсыз кылуу. Бул дагы баягы бир уч кооперативдин башкармалыктары өз ара чечүүгө баягы чектөө киргизүү. Андан сырткарыда 20 беренедagi башкармалык менен совет дагы ошол уставтан сырткары жасаган иштер үчүн жанагы ошол келтирилген чыгымдар болсо ордун толтурууну киргизип атабыз. 24 беренеге ревизиялык комиссия буга чейин 2 болсо 3гө чейин алып келип атабыз. Бул ушул правлениянын же башкаруу органдарынын аракетинен же аракетсиздигинен кооператив баягы банкроттук коркунучту жаратууда же финансылык башаламандыктарга же кандайдыр бир алешемдиктерге алып келүүдө ушул ревизиялык комиссияны көз карандысыз аудиторду киргизүү жана ошону текшерип чыгуу боюнча бул ошол мүчөлөрдүн 10%нан кем эмеси же башка башкаруу органдары мүчөлөрү менен кирет. 24 беренеге дагы биз бул ошол кооперативтердин өздөрүнүн сунуштарынын алкагында киргизип атабыз. Мамлекет тарабынан бир көзөмөлдөөчү башкаруучу орган болсо деген сунушту киргиздик. Биз бул жерге алдыңыздарга сунуштап атабыз. Эгер колдоо берсе, кийин ушул мыйзамдагы жобонун негизинде министрлер кабинети тарабынан бир ыйгар муктуу мамлекеттик орган аныкталат. Эми урматтуу депутаттар, бул кооперативдин маселеси келип чыккандан деги эле бул кооператив уюштуруучулардын да, түзүүчүлөрдүн да жана ага кирүүчүлөрдүн дагы мыйзамдын мазмунун түшүнбөстүктөн жана аларды сырттан гана байкоо менен жүргүзүүдөн жана ошол баягы мүчөлүккө кирип аткан жарандардагы акча каражаттарын толук түшүрүнбөй, келишимдер убагында кол коюлбай, ушундай болгондуктан ушундай кесепеттерге келдик да. Биз эми бул мыйзам долбоорун менен ошол жоопкерчиликтерди күчөтүү каралып жатат. Баяндаманын мазмуну ушундай. Суроолор болсо жооп берүүгө даярмын. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Аппарат таблону ачып коюңуздар. Суроо берүү үчүн Таштанбеков Акбөкөн Дүкеновичке берилет. Акбөкөн Таштанбеков, ысык ата округу. Эң негизги мына өзгөрүүлөрдүн баардыгы бул жанагы алданып калган пайшиктер боюнча болуп атат да, туурабы? Эми жанагы өзгөртүүлөрдүн баарына айылдагы кооперативдеги дыйкандар күчтөрү жетеби? Эми жерде айылдагылар бар да. Анан кийин эгерде алыскы райондогулар сиз айтып аткан жанагы наблюдательный эмеге, ревизионный советке жана киргизе тургандарды алар күчү жетеби? Урматтуу Акбөкөн Дүкенович, бул туура. Кооперативдер жөнүндө мыйзамы бул коммерциялык жана коммерциялык эместерди да жөнгө салат. Турак жай кооперативи коммерциялык эмес, бирок бул жерде жанагы ревизиялык комиссияны дайындоо, көз карандысыз аудиторду дайындоо 10%дан кем эмес мүчөлөр чыгып, бул ушул коммерциялык кооперативтерге дагы жайылтылат. Ал эми жанагы веб-сайт, онлайн, офлайн дегендерди биз турак жай кооперативтерине атайын ошол сөздү камтуу менен кошуп кеттик. Айтыңызчы, мыйзамда дольщик менен пайщиктин айырмасы эмнеде? Мыйзам боюнча пайщик деп эле айтылат. Жок, дольщиктер эми азыр жанагы строй компаниялар деле акчаны чогултуп атпайбы? Кооперативтер боюнча пайлык фонд түзүлөт дагы, аларга дольщик менен пайщиктин айырмасы. Ошого кетип атам да. Кооперативде пайлык фонд түзүлөт дагы, аны эгедери болгон жарандар пай алуучу болуп эсептелинет. Ал эми чарбалык шериктештик коомдордо бул жоопкерчилик чектелген коом
кошумча жоопкерчилик коомдордо үлүш түзүлөт дагы, аларга киргендер үлүш ээлери, дольщик болуп эсептелинет да. Экөө эки башка организация, уюштуруктук формадагы юридикалык жактар. Айтыңызчы, могул 20 статья, бул исполнительный орган. Анан ответственность 21. Анан кийин мындай болот атпайбы? Бүгүн прокуратура, МВД төрагаларына иш козгоп камалып атат. Азыркы мыйзамда бул коллегиальный орган. Туурабы? Бул жерде деле ответственность жок председательге. Председатель деп бар деп турабыз да, бирок ответственностьте члены правления деп атабыз да, исполнительный органа депчи. То есть ответственность төрагага жок. Төрага вообще мындай эмне иш кыларын деп түшүнүксүз да, собрание эле чогултуп кое тургандай болуп атат. Доверенности да карасаңар, правление берип атат. Председатель бербейт. Анан кийин эгерде эме кылсак, ошол шайлангандан кийин төрага, значит төрага ответственность эметиш керек эле да, киргизиш керек эле. Вот 21 статьяны карап койсоңор, анан 20. Урматтуу Акберген Дүкенович, бул башкаруу органдарына коллегалдык жана жекелик түрдө болуп эсептелинет. Устава менен аныкталат. Бул башкармалыгы түздөн түз башкармалыктын башчысы, төрагасы жооп берет. Финансылык койгон документтерге. Мен ошол жөнүндө айтып атам. Таап берип койгулачы 21 статьяда. Кайсы жерде бар? Жок, бул башкаруу органдарына бул баары кирип кетет ошол жерге. Ошондо прокуратура жетөө болсо, жетөөндөн камаш керек беле? Төрагадан. Эми мындай да, сиз айтып атпайсызбы? Бюллетень, голосование деп турабы? Голосованиядан может төрага өзү каршы болгондур. А биз аны камап атабыз. Ошол үчүн мен айтып атам, ответственностьке киргизейлик, жол болсо төраганын баарын камайлык. Правлениянын баарын. Макул, анда башкаруу орган дегенде деталдаштырып туруп, анда төрага деп мүчөлөрү деп да кошуп коелу экинчи окууда. Анан кийин мен оюмча мындай да, кээ бир кооперативтерди чоң айтып атпайбызбы? Ошол кооперативдин дольщиктерин все-таки мамлекет бир жерге катташ керек да. Эгерде бухгалтер менен төрага айрып салса, чийип салса, ал кантип далилдейт? Ошону бирдеме кылышыбыз керек. Бир какой-то бир органга регистрация кылышыбыз керек да. Анан кийин эртең контордун баары өрттөнүп кетсе, эмне болот анда? Биз кантип далилдейбиз ал ошол жердеги дольщик или пайщик экенчи? Арыз жазып атканда, например, ошол эле РОВДга эмне деп далилдеп барат? Мен выписка алабы бир жерден? Ошону айтып коюңузчу. Мына бул 24 беренеге ошол турак жай кооперативтердин ишин контролдоо боюнча ыйгарымдуу орган аныкталат деп жазып атабыз. Ошол бул башка кооперативтердин өкүлдөрүнөн да келген. Анан ошол сиз айткан маселелерди, тигилердин пайларын камтыган, реестрин жүргүзгөн бир орган болот да, ушул мыйзам кабыл алынып калса. Биз бул эки законду бөлүшүбүз керек. Айыл чарба кооператив менен бул курулуш кооперативтерди бөлбөсөк болбойт го. Жооп бересизби? Кийинки сөз